көптү көрсө көл болот дейт. Биримдикте болуп, жаштар башыбызды бириктирип, ушул жерге жетишсиз болгон аппаратыбызды алып берсек, балким эртең эмне болуп кетиши күтүлүүсүз болуп аткандыгына байланыштуу биз ушул аппаратка деп атайын мындай жаштар чогулуп иш алып барып атабыз. Эпидемиологиялык кырдаалда өлкө жүгүн көтөрүүгө кайдыгер эместер четтен чыгып жатат. Өзгөчө медицина тармагына салым кошкондордун саны арбады. Алардын катарын Баткен шаарынын жана Баткен районунун активист жаштары тарабынан түзүлгөн боорукерлик штабы да толуктайт. Менен терапия күрөшөт да. Ошо экөөдө инфекцияда 2 концентрат бар экен, терапияда 2 концентрат бар экен. Аталган штаб кырдаалга байланыштуу убактылуу түзүлгөн. Учурдагы абалга кайдыгер эмес жаштар биримдик аркылуу колдоо көрсөтүүнү максат кылат. Учурда ооруканага медициналык каражаттарды алып берүү үстүндө иш алып барууда. Илдет кулашын жайып атканына байланыштуу Баткен шаарынын жаштары убактылуу боорукерлик штабын түздүк. Кечээ күнү 8 адамдан турган биздин состав азыркы учурда 20 ашып калды. Жиналган акчаларга албетте биз бүгүнкү мына Баткен облустук ооруканадагы биздин жетишпей жаткан жанагы аппараттарды алып бергенге көмөктөшөбүз буюрса. Түзүлгөн штаб бир гана штаб мүчөлөрү менен же Кыргызстан, Баткен облусунун ичинде эле чектелбейт. Активисттердин катарына кошулууну каалагандар үчүн атайын байланыш номерлери иштеп жатат. Мындан сырткары жардам көрсөтүүнү каалагандар үчүн эсептик счеттор да ачылган. Учурда жаштардын катарына чет өлкөлөрдө жүргөн кыргыз жарандары кошулуп, алгачкы каражаттар келе баштады. Бизге деген Англиядан чыгышты, Германиядан, Турциядан чыгышты. Албетте биз жакынкы араларда АКШ өлкөлөрү менен жана Россия Федерациясында жаштар менен байланышабыз. Бизге байланыша турган инсандарыбызга атайын эсептик счеттор ачылган. Бул жерде 4 эсептик счет бар. Бирөөсү 50 сом болот. Бул Кыргызстандын ичине жана Европа, Америка өлкөлөрүнө жарактуу болуп эсептелет. Экинчи счетубуз болсо бул Элсо менен Кыргызстан, Кыргыз Республикасынын ичиндеги жарандарыбыз жөнөтсө болот. Бул жерде чектелүү жок. Белгилей кетсек, өлкө аймагында коронавирус илдети менен күрөшүүдө демилгелүү аракеттери ишке ашып жатат. Бир гана медициналык жабдыктар менен чектелбестен, дарыгерлер үчүн коргонуучу кийим-кечелер, аларды тамак аш менен камсыздоодо колго алынууда. Аны менен катар эле жеке менчик имараттарын убактылуу оорукана үчүн пайдаланууга берип жаткандар да бар. Демилгелүү аракеттерди улай кесиби боюнча дарыгерлер өлкөдөгү оор кырдаал менен күрөшүү үчүн ыктыярдуу ишке чыгып жатат. Айзада Айталиева, Эрнест Азаматуулу, Алтын беш жаңылыктары.